Özüңді сүйгөн күнімді, бір түнді марғам түгінді. Ашықтық гүлің açılsında, жүрек көсеп чибүренді. Ашықтық гүлің açılsında, жүрек көсеп чибүренді. Өкінті тулан тездеші, өмір алуч құл кездеші. Жазықсыз сүйіп қалғанға да, қасыңдай мені езбеші. Жазықсыз сүйіп қалғанға да, қасыңдай мені езбеші. Адамда ар сыр қиял бар, айта алмай таным ұяңдар. Өшпеген сүйі чолпонуда, өзіңе мендей оланзар. Өшпеген сүйі чолпонуда, өзіңе мендей оланзар. Дартыңның ачу далала, даватап сүйім аманат. Су бүркіп сүйі отуна да, жүректі кетпе жаралап. Су бүркіп сүйі отуна да, жүректі кетпе жаралап. Су бүркіп сүйі отуна да, жүректі кетпе жарала. Қалыс Айтбаев бүгін бізде мейманда. Сұрауыңыз болса, төмендегі телефон номерларға байланышыңыз. Қалыс Шу дегенделе Рыспай Абдықадыровтың ырлынан баштадыңыз да? Өзіңізді айттыңыз, қайсы жерге барбайын, ушул шығармаларды көп сұраныс шығады. Рыспай Абдықадыровқа түспөлдөсүң деп айтышат депчи. Чармаш инсандардын ушул аткаруучуларда, аккордеончуларда байкап жүрөбүз да. Чу дегенделе ушул улуу муундун ырларына даай алышпайт да. Көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда. Сиз бисмилла дегенделе ушул Рыспай Абдыкадыровдун, ошол эле өзүңүз айтып өттүңүз Асанкалды Керимбаевдин, Чубак Сатаев аталарыбыздын чармаларында элестери келет, ошолордун бир элестөө менен бирге аткарам депчи. Ооба, анан эми баягы биздин улуттук аспапка кирип калды да, аккордеончу. Анан аккордеонду ошол биздин улуттук аспап катары кабыл алып калышыбыз үчүн ошол инсандардын салымы чоң да. Ооба. Анан буну ар бирибиз моюнга алышыбыз керек. Анан баягы элдин көңүлүндө деле ага чейинки муундар Муса Баятов аталарыбыз, Карамолду Розов, комуз менен, кыяк менен мындай жүрүшкөн да. Анан кийинки ошол муун аккордеонду алып келди да. Мисалы анан баягы ошол убактагы элестер мындай биринчи көз алдына тартылып, аккордеонго болгон сүйүүсү мындай ойгонуш керек да. Андан дагы биздин улуу аталарыбыздын ырларында эч кандай баягы адамдын көңүлүнө мындай терс пикирди орнотуп кое турган ырлар жок да. Бардыгы жакшы чыгармалар, бардыгы мындай сүйүү, гармония, эс алдырат кишини. Анан ошол чыгарма менен баштап баягы ырга болгон сезимди, ырга болгон көңүл буруну ойготуп алып туруп, андан кийин баягы элдин табитиндеги ырларды ырдап аракет кылам да. Негизичи. Анан эң аягында анан өзүмдүн автордук ырларымды эми угуп бериңиздер деп туруп, анан мүмкүн болсо деп, чыдай алсаңыздар деп. Чыдай албай чыгып кетсеңиздер, анда жөн эле коеюн. Жакшы, көрөрмандардан келген пикирлер да бар, дарегине жеткизели.
Акыркы сандар 279 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Дагы да жагымдуу ырларды элге тартуулап туруңуз деп Адина үнүңүз абдан жагымдуу экен. Бар болуңуз деп жылуу пикирин калтырган. Кутман кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Калыс Айтбаев, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Сиздин ырларыңыз ар дайым эле жанга жагымдуу, жакшы маанай тартуулайт. Бар болуңуз, сизди бой көтөргөн, керсейген деп айта турган болсо, анда баары жаңылышат дейт. 707 менен аяктаган абонент. Азаматсың, калыс иним. Ээрчип кеттиң кара тору бир кызды деп ырдап калчу элең, ошол ырды да бир ырдап койчу мүмкүн болсо дейт. Акжол акең ауктан деп акыркы сандары 474 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Ырыспы апам экөөбүз сиздерди азыркы учурда көрүп жаткан учурубуз. Калыска чыгармачылык ийгилик каалаймын. Апамдын жашы 83дө дейт. Акыркы сандары 242 менен аяктаган абонент. Негизи азыр көрөрмандарды айтып атпайбы мындай ырларыңыз жанга жагымдуу депчи. Ырга болгон табитти кайсы бир кишилер менен отуруп алып, устаттар агайлар менен кеңешесизби же өзүңүз эле бир байкап көрүп эле ушул ырды ырдасаң болот экен деп ырдайсызбы? Эме го, жан дүйнө менен эле кеңешесиң да негизи. Анан себеби ар бир таланттын, ар бир жан дүйнөнүн өзүнүн мындай табити бар да. Каалоосу бар, эңсөөсү бар. Анан мисалы эски ырлардан деле мага мындай мен ырдасам анча окшошпой кала тургандай, мен ырдасам ийине жетпей кала тургандай, анан менин көңүлүмө толук отурбаган эле мындай ырлар бар да. Ырлар негизи көп да, чыгармалар көп. Анан бирок ошону талант өзүнө ылайыкташтырып, өзүнө жарашкан ырды ырдаш керек да. Ырды туура тандаш керек деп ойлойм. Менде деле көп катачылыктар болот. Мисалы мен жарашпаган ырларды аткарып алышым мүмкүн, ийине жетпей калышым мүмкүн, ал чыгарма максатына жетпей калышы мүмкүн. Эми негизи бая тууралаак караса жакшыраак болот да. Негизи анан сиздин сурооңуздун төркүнүнө жооп берейин. Мен өзүм эле кеңешип, ушундай жан дүйнөм менен эле мындай жүрөк каалаган ырды ырдаган келет да. Өзүңүзгө жакса, демек ал ырга ал ыр менен иштешесиз. Ооба. Мага жакса анда ырдай алам да. Мага жакса ырдай алам. Анан мага жаккан ырды, ушуну мен жакты, бирок мен ырдай алат бекем деген сомнение болбойт да. Мага жакса анда ырдайм да. Азыр айтпадыңызбы, мындай ал ырдын дээрине жеткизип ырдай аламбы деген да бир ал ырга түшө албаган учурлар болот депчи. Сизде ушундай болду беле? Бир ырдын үстүнөн иштеп, бирок ал ырды көрөрмандарга тартуулабай койгон же болбосо угарман таппай койгон чыгармаларыңыз болду беле? Ооба, андай ырларым көп да. 6-7 жылдан бери иштеп келатам да, чыгармачылыкта мындай тынбайчы, тынымсыз иштеп келатам, бирок мен мындай көп деле чыгармам мындай өтүп кеткен жок да элгечи. Анан чыкпай калган, өзүмө да жакпай калган ырларым аябай эле көп. Анан чыгарбай эле койгом. Мындай кийин архив болот, кийин эстеп, кийин угабыз, кийин балким жакшы чыгат деген сактап койгон ырларым аябай эле көп. 20дан ашык ырым бар. Улуу залкар жазуучу Алыкул Осмонов да өзүнө жакпаган ырларын, китептерин, дептерлерин бүт баарын отко жагып, чыртып, мунун баары жарабайт деп четке каккан да. Бирок ошол четке каккан чыгармаларын бери карай эсептеп келе турган болсок деле, кыргыз адабиятында Алыкул Осмоновдун орду өчпөс, ошону менен бирге эле бир өзүнүн салмактуу орду бар да. Сизде да чыгармалар ушундай болобу? Салыштыруу иретинде айтып атам да, мисалы үчүн жакпай калып, такыр жокмун, жоготуп эле салыш керек. Жөнүнө кайтчу айланайын. Андай жок, мындай сактап койгон болот да. Анан бирок оон жазып атканда болот андай. Мен эми анча-мынча баягы аздыр көптүр кичине оон жазгым келип, ушинтип, анан баягы диктофонго жаздырып алып, ушинтем да. Анан бирок ошонун арасында мындай эртеси күнү башка мындай кайрыктар келип калышы мүмкүн. Башка кайрыктар келип калышы мүмкүн. Анан жанагы кайрыкты укканда кайра мындай окшошпой калыптыр деп туруп, бул болбойт деп удалить этип койгон күндөр болот да. Балким ошол өчүрүп салганыңыз кийин өкүнүп калбайсызбы? Өкүнгөн учурлар деле болгон. Бир-эки кайрыгыма ошентип өкүнгөн учурлар болгон.
Анткени жан дүйнөмдө бир келген нерсе кайра андай болуп келиши татаал да. Туура эле айттыңыз. Андай болгон. Көрөрмандардан келген билдирүүлөргө назар салалы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Калыска чыгармачылык ийгилик бар бол, чындыгында жакшы эмгектенип жатасың, ошону үзүрүң көр деп акыркы сандары 885 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Калыс иним бар бол, мүмкүн болсо дагы да улуу инсандардын ырларын аткара бер. Анткени дал ошол чыгармаларды көрөрмандарга, угармандарга жаңылап тартуулап турсаң, ошол дагы чоң ийгиликтерге жетелейт деп акыркы сандары 561 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Акыркы сандары 901 менен аяктаган абонент: Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен, үнүңүзгө береке. Негизи сиз айтып жатасыз, улуу муунун чыгармаларын көбүрөөк ырдайм деп. Бирок ошону менен бирге эле жаштардын арасында улуу муунун ырларын көп жерде одоно катачылык менен ырдагандар да болот. Бирок сизден андайды байкаган жокмун, бар болуңуз деп акыркы сандары 901 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, мүмкүн болсо Бек Борбиевдин чыгармаларынан да аткарып бериңиз, суранат элек деп 924 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Рахмат. Келиң салсын, ырдайлы дагы. Жана Ээрчип кеттин кара тоору бир кыз деген ырды Акжол деген аке суранган экен. Ошол чыгарманы ырдап берейин. Жакшы чыгарма. Мамат Ибраим Бостонкулов агайдын чыгармасы. Бул чыгармадагы ошол агайдын өзүнүн кашына отуруп алып ырдап бергем авторго. Анан аябай автор көзүнө жаш алып, ыйлап, ушундай баягы жүрөктөн мындай ыраазы болгон. Анан автордун ыраазычылыгын алган аткаруу анда элге деле жакса керек деген ойдо ушул чыгарманы ырдап коюму. Жакшы. Сиз каршы болбосоңуз, анда мен да каршы эмесмин. Келиңиздер да. Өттү күндөр кубалашкан көпөрө, жетелеске пөрөн толгон күндөрдү. Өттү бары эне бурдуну кусабы, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң. Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жаштык өзгөчүнө ишенген, эки берели издеп жалаң чындыкты. Турмуш бийлеп кезектеги жашоону, сүйүп кеттим кара тору бир кызды, ээрчип кеттим кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Өрөн алыс күлгө толгон жап-жашыл, көбөлөктөр учпай калды кышында. Чачка урулуп топтогонбуз биз азыр, макул болуп тагдыр деген ушуда, макул болуп тагдыр деген ушуда, тагдыр деген ушуда. Турмуш бийлеп кезектеги жашоону, сүйүп кеттим кара тору бир кызды, ээрчип кеттим кара тору бир кызды, кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Бешинчи канал түз эфирде Акчөнөк программасы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат.
Базар деген 5-нчи Акчөлмөктү мен постоянно көрөм. Татынакай жанды үн менен алып чыгасыңар. Абдан жакшы. Азыркы ырдап аткан калыс баламда деген нукура үн менен жакшынакай ырлар ырдап атат. Бул бала деген айтып атay, мен өзүм купулума толгон ырларды ырдайм депчи. Биз заставить этпейли, тигиники ырдап кой, муну ырдап кой деп. Өзүнүн көңүлүнөн чыккан ырды ырдайсың. Макул, чоң рахмат. Туурабы? Туура. Рахмат, бар болуңуз. Анан мындайда ким атарчынын аты Муллан беле? Шабдан эле. Шабдан, Ооба. Шабдан деген ак кызды качан алып келесиң? Ак кыз менен байланышканбыз. Кудай буйрса, бир убакыт таап келем деген. Хорошо. Ишиңерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. WhatsApp'ка келип түшкөн билдирүүлөр да бар. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге биз жакшы маанада тартылып жаткан болсок, анда кадамыбыз жана жасап жаткан ишибизден рахат алабыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен биз сиздерди көрүп отурабыз. Мен Байкем, Нурлан жана үйлө мүчөлөрүбүз менен көрүп отурган учурубуз. Мүмкүн болсо, жагымдуу ырлардан ырдаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Калыс Айтбаевга чыгармачылык ийгилик, жалаң гана жакшы ырлар менен өзүнүн көрөрмандарын кубантып жүрө берсин деп акыркы сандары 452 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, Байке, кутмандуу кечиңиздер менен. Байке, ырыңыз аябай жакты. Чындыгында бар болуңуз деп 435 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Калыс Айтбаев деген жигитти Бакыт Алмазбеков деген ырчы менен ырчы агабыз менен күздө тойго чакырганбыз дейт. Бактаба ошондо экинчи Рыспай Абдыкадыров деп тааныштырган эле. Үнүң аккордеондо ойногонуңа жаккан. Гүлкайыр деген чыгарманын эң сонун аткарып бердиң эле. Бар бол, дагы да элибиздин кызматында болуп, ар дайым жакшы ырларды аткарып жүрө бер. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар бол, мин деп акыркы сандары 182 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен байланыштасыз, урматтуу көрөрман. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыздар? Жакшы, кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Кутман кечиңиздер менен бирге болсун. Келген конокко калоо тилегим бар эле. Угатабыз, жаңырта бериңиз. Чыгармачылык чоң ийгилик каалайм, ар дайым ден соолугу бар болсун, өмүрү узун болсун. Кыргыздын таланттары көбөйө берсин. Рахмат. Жакшы бир ырлардан суранат элек. Гүлжигит Сатыбектин ырларынан ырдап бериңиз. Чоң рахмат, буйрса ырдайбыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Келип түшкөн билдирүүлөрдү дагы дарегине жеткизбесек, көрөрмандардын өтүнүчүн, суранычын канаттанбай калышы ыктымал. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Калыска чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзү кыялданган, өзү максат кылган ар бир иш аракетине жетсин. Суранабыз, өтүнөбүз, жагымдуу чыгармаларды көбүрөөк ырдаңыздарчы деп акыркы сандары 436 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Үнүңүзгө береке, чындыгында жакшы ырдайт экенсиз. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын дагы да ырдап берсеңиз аябай кубанат элек деп 118 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Бул жерде көрөрманыбыз жазыптыр. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Аваз Акимов менен тууган эмессиздерби? Сизди көргөндө эле Аваз Акимовго окшоштура берем дейт. Акыркы сандары 038 менен аяктаган абонент. Мен көзүм чоң эле го деген. Тамаша. Аваз Байке менен агайынылык жакшы катышыбыз бар. Анан бирок тууган эмесмин. Бирок туугандай жүрөбүз дегендей. Жакшы баягы өзүмдүн табитиндеги ырлардан ырдап бер деп айтыштыр. Анан ар бир баягы жакшы оюн жазып аткан угарманга, көрөрманга мен ыраазычылыгымды айтам. Ушу сиздердин ушундай сөздөрүңүздөр буюрса биздин чыгармачылыкты өстүргөнгө ар дайым дем күч болуп турат. Азыр болсо мен Жолдошбек Мамажановдун ырын ырдап берейин, Сүрөтүңө деген. Сүрөтүңө. Жакшы чыгарма. Бул чыгармадагы баягы элдин калың катмарына аябай мындай жакшы ыр катары сиңип, элдин көңүлүндө, жүрөгүндө ар дайым жакшы ыр бойдон сакталып келет да. Улуу кишүүдө баарына бирдей жага турган чыгарма. Бирдей жагат. Ийине жеткире албай калсам урушпаңыздар дегендей. Калыс сөзүңүзгө ырыңыз каралчы, түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз, кош келиптирсиз.
Кутманды кеч алтындарым. Бирге болсун. Скөл районуна караштуу Ананьо айылынан чыгып аттым эле. Кош келиптирсиз. Шабдан кандайсың? Кудайга шүгүр. Рахмат. Биз дайыма көрөбүз. Дайыма ак чөлмөктү калтырбай үй бүлөбүз менен көрөбүз. Ишиңе ийгилик. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Анан ушу ырчы балага канат беле, калыс беле? Калыс Айтбаев. Калыс аябай үнүң жакшы экен. Рахмат. Аябай жакшырдайт экенсиң. Улуу ырчылардын ырын жакшырдайт экенсиң. Сенден бир өтүнүч. Ушул эжекемдин 15-inde туулган күнү өтүп кетти эле. Айта албай калдым эле, 70-тен ашкан эжекем. Скөл районунун Кашат айылында жашайт эле. Ошуга арнап бир жакшы өзүңдүн азыр кастыда айтып кеткен өзүң жактырган ырыңдан бирди аткарып берсең деп сурайм мен. Жакшы болот. Ананьо айылынан Абдикерим Чолпон, Шамратов Эшимбек күйөө бал сиңдишилерин күйөө балдардын атынан деп алтыным. Чолпон эже. Чолпон эже, эжеңиз жаныңыздабы же алыстабы? Жок, алыста. Анда эжеңиздин сүрөтү барбы? Эженин сүрөтү? Эжем сүрөт азыр чыгарамбы, чыгара албаймбы? Телефондон карап туруңуз, азыр жолуша көмөжатын сүрөтүңө деген чыгарбасын ырдайбыз, болобу? Өзүң каалаган ошону. Алды, сүйлөштүк. Анда Чолпон эжебиздин атынан Ананьеванын жалпы элине, анан Кашат деген айылдагы жанагы эжесине, эжекебизге апабыз болсо керек. Ырдап берели, туулган күнүң өтүп кетиптир. Туулган күнүңүз менен ар дайым көп жашаңыз. Мен ушу чыгармам сизге, анан жалпы кыргызстандыктарга болсун анда. Кеттик анда. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүйгөн, сакталуу ошол бойдон менде жүрөм. Тиктешиң тамашалап турганыңды sen düştün eken gülümsürem. Nege sen düştün eken gülümsürem. Күмүшүктү карап күткөн жүрөм, сезимге бир башкача ой түшүрөм. Өкүнөм сен кайрылбай кеткенине, калбайды кыч болбосо беттен бир калбайды кыч болбосо беттен бир.
жерде бире болсоң менден бөлөк жетатып сүрөтүңдү жемиртеле мен таппайм күнөө сенде сүрөттө эмес сүрөтүң жүрө берсин бүрүм сүрөтүң жүрө берсин гүлүм Калыс Кудай буйрса, жаздын алды менен жаз майрамын утурлай. Сиздин алгачкы чай концертиңизди тартуулаганы, аябай даярданып турган учуруңуз, дал ошол концерт тууралуу азын ала кеп кылалы. Мага көпчүлүгү жазышкан, көпчүлүгү айтышкан ойлордон, анан чалып дагы айтышкандар болгон. Мындай сен жакшы ырдайсың деп жакшы ойлорун айтышып, анан баягы сен жеке концертиң болсо биз барып отуруп баягы эс алып кетсек деп ушундай адамдар көп эле айтышкан да. Сунуштар, сунуштар көп эле түшкөн. Анан мен азыр баягы деңгээлим жете элек деп жүрө бергем да. Анан жакын арада ушул баягы жакшы сунуштар болуп, ушундай болгондон, көп адам суранып ушундай болгондон, анан анда мен деле ошо концерт, өзүмдүн концертимди коюп, мындай ырдап берип, ушинтип бир кече өткөзсөм, бир чыгармачылык кечени өткөзсөм болот турбайбы деп анан ушинтип уюштуруп калдык. 5-мартта болот буйруса, ошо Бишкек шаарында, Көк Жар Кечи районунда, Соңкөл деген ресторанда болот буйруса. Калыс бул жерге келген өргү ормандары, ырсы ормандары, сиздин баягы колдоочуларыңыз сизден эмнени күтөт ал жерде? Ал жерде менден эмне тартуулайсыздар? Жандуу аткарууну күтөт. Анан мен кичине баягы ырдап атып, баягы өзүмдүн баягы алып келем да, элдичи өзүм жан дүйнөмө алып кирип кетем да. Анан күлүшөт буйруса, жыргашат. Анан бир момент болот, кичинекей момент ыйлашат, анан кайра кубанышат. Анан ушундай бир өзгөчө бир жакшы кече болот деп ойлоп атабыз. Анан негизинен баягы мен өзлөрүн да ырдатып коем да. Ошол жердеги аудитория менен да чогуу биргеликте. Чогуу, анан баягы улам сайын жаңычылдыкка басым жасайм. Буйруса баягы ал жерге келген адамдар өзлөрүнүн ырларын алдында столго биз ручка менен барак коюп коебуз. Ырларын ал жака жазып, урнага сала беришет. Урнадан лотереялык жол ойнотулат го, ошол сыяктуу эле баягы урнадан айлантып эле кайсыл кагаздагы ыр түш келсе, ошол чыгарманы ошол жерден даярдыксыз ырдап берем. Кызыктуу болот. Баягы даярданган чыгармалар башка, даярдыгы жок, ошол жерден баягы аткарып бирден менен аткарып кеткен. Бул ошол жерде отурган адамдын баарысына кызыктуу, жакшы эмоция тартуулайт. Жакшы эмоция тартуулайт да. Анан ырдайын дегендерди дагы ырдатабыз. Буйруса ал күнү жакшы оюн зооктору болот. Болушунча баягы жакшы кылган аракет кылып атабыз. Анан бирок мындай көп адам эмес, атайын орундуктарды чектеп туруп, столдорду алдырып даярдадык. Канча кишиге чейин даярдадыңыздар? Эми баягы санын айтпай эле коелу. Бирок чаканыраак болот да. Анан аябай мындай позитивдүү, жакшы кече болуш үчүн баягы ар кайсы адамдар, бири-бирин тааныбаган адамдар келиши мүмкүн, келет да. Анан мындай бака-шака болуп, көп мындай ызычуу болуп кетип, андай кылбай, баарысы бирден менен, баарысы бир волнада, бир толкунда ырга сугарылып, ырдан энергия алып, ооба, буюрса ошондой баягы шартты түзгөнү, атайын орундарды чектедик.
Бишкек шаарынын тургандарын чакырабыз, келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Буюрса жакшы кече болот. Бул концертти уюштуруу иши кимге жүктөлдү жана ушул концертке, чай концертке келем деген ыр көрөрмандар, ыр сүйөрмандары кантип билет сатып алыш керек болот? Ушул тууралуу кыскача маалымат берип койсоңуз. Билет сатып алыш үчүн 709 45 11 97 деген номерлерге байланышса болот. Же мен инстаграмма түз дайрекке жазса мен окуйм, анан аны уюштуруучуларга жиберем. Же уюштуруучулардын номерин берем, байланыштырып коем. Анан билеттин баасы да ошол жактан айтылат, шарттары дагы бүт ошол жактан айтылат. Жекече, э? Ооба. Анан уюштуруучулар өзүбүздүн сахналаш досторубуз, жакындарыбыз кошо ошол жерде ырдайт буюрса. Анан буюрса мен менен чогуу Нурмира Асанова деген ырчы кызыңыздар бар, ошол инсан ырдайт. Сагын Эргешев деген, Даниэль Каримов деген мыкты таланттуу ырчы агаларым, досторум, инилерим ырдашат. Буюрса жакшы кече болгон турат. Жакшы. Бул айтып атпайсызбы, алгачкы концерт депчи, ийгиликтүү болсун. Мындан кийинкисин ушул өтүнүчтөр менен, суранычтар менен ошол эле чай концерттин чоң ойтулган форматын чоң сахнадан күтөбүз сизден. Анда өзүңүздүн автор чыгармаларыңызды аныктаралы. Эфирдин убакыты соңуна келип барат. Анда негизи баягы автордук чыгарманын ушу аягына келгени жакшы да. Анан бирок көпчүлүгү айта беришет да. Мындай сен өзүң эмне ыр жазбайсың депчи. Анан жазам өзүмдүн ырларым, бирок укпайсыңар деп коем да. Мен ырларым бар, автордук чыгармаларым бар, көбүрөөк автордук чыгармаларга да басым жасайм, улуулардын, агайларыбыздын багыты менен. Анан инстаграмда дагы мындай айтып беришет да. Көпчүлүгүчү баягы 5 кол тең эмес, жазышат ар жергечи баягы. Менин баракчаман болбосо дагы башка бирөөлөрдүн баракчаларынан окуйбуз, мисалычы. Мындай баягы эле ырларды ырдай беришет депчи. Баягы эски ырларды ырдай беришет депчи. Анан жаңы ырды деле ырдап атабыз, эски ырды деле ырдап атабыз. Жаңы ырды уккандар жаңы ырды угуп атат, эски ырды уккандар эски ырды угуп атат дегендейчи. Издесең баарын табасың деген. Издесең баарын табасың. Баардыгы бизде деген. Тамаша. Азыр болсо жапжаңы чыгарма. Бул чыгарманы жакында Каныбек Закиров деген ырчы досум ырдап чыгат. Ошол инсандын сунушу менен ушул чыгарманы жаздым эле. Апа тууралуу шаңдуу жакшы чыгарма. Апалардын урматына болсун. Анан баса алдыдагы 5-мартта боло турган концертибиз дагы ушул Ак калпак күнүнө, анан аялдардын эл аралык майрамына карата, апалардын урматына карата өтүп жатат. Апаларды дагы эжекелерибизди баарысын чакырабыз, жеңелер, кыздар дегенде. Анан бул чыгарма апаларга. Сөз да оны да өзүмкө. Жүрөгүмдүн теңи деп сиз эркелетип жүрдүңүз. Таманымдан өбөт апа, тазим этип улуңуз. Көңүлүмдү көтөрөт деберчи түсүз айылга. Эми мына пакебай, көрөм сизге камылган. Апа кемдин күнгөнү, өзгөрткөндөй дүйнөнү. Жаз күнүнө көрүк берет, ай көрүк берет. Жарашыктуу кийгени, апа кемдин күнгөнү, өзгөрткөндөй дүйнөнү. Жаз күнүнө көрүк берет, ай көрүк берет. Жарашыктуу кийгени. Жүрөм сизге татына кайжар ээрчитип келемде. Сиз да жүрөс апа кебай, ак жолугун берен деп.
Адаспаймын болсо эгер апа сиздей жубайын, андан аркы тилегеним 100 жашаңыз ылайын. Апа кемдин күлгөнү өзгөрткөндөй дүйнөнү, жаз күнүнө бырк берет, ай бырк берет, жарашыктуу кийгени. Апа кемдин күлгөнү өзгөрткөндөй дүйнөнү, жаз күнүнө бырк берет, ай бырк берет, жарашыктуу кийгени. Жаз күнүнө бырк берет, ай бырк берет, жарашыктуу кийгени, жарашыктуу кийгени. Рахмат. Дирели, төмөндөгү чармаңыздагы миллиондогон угармандарды, ошону менен бирге өргөрмандарын өзүнүн кучагына алган чармалардын сапашында болсун деп тилек айталы. Алдыда турган концертиңиз жемиштүү, ийгиликтүү болсун. Өзүңүзгө болсо ден соолук, чармачылык, бийиктик, ийгиликтерди каалайбыз. Эң башкысы талыкпай эмгектенип, дагы жагымдуу чармаларды жалпы коомчулукка тарткылап жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Расыл күтүрөбүз. Жакшы туруңуздар, эфириңиздерге ийгилик. 5-каналдын жалпы жамааттын арачылыгында айтам. Элибизде тынччылык болсун, ар дайым үйүңүздөрдө күлкү жаңырып турсун, ыр жаңырып турсун. Айтканыңыз келсин. Студиябыздын мейманы ырчы аткаруучу Калыс Айтбаев болду.